саламатсыңарбы окуучулар? Белгилүү тилчи, агартуучу, окумуштуу акын Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына арналган викторинабызды баштайбыз. Биринчи суроо. Касым Тыныстанов канчанчы жылы жана кайсы жерде туулган? 1910 жылы Ысык көлдүн Кең суу айылында. 1901 жылы Ысык көлдүн Чырпыкты айылында. 1901 жылы Кемин районунда. Туура. Демек, Тыныстанов 1901 жылы Ысык көлдүн Чырпыкты айылында туулган экен. Экинчи суроого көңүл бурабыз. 1914-1916 жылдары Касым Тыныстанов каякта окуган? А варианты: Чырпыктыдагы медреседе. Б. Кыргыз-казак агартуу институтунда. В варианты: Караколдогу Орус Тузем мектебинде. Туура. Демек, Караколдогу Орус Тузем мектебинде окуптур. Үчүнчү суроо. Касым алгачкы ырларын кайсы тилде жазган? Казак тилинде, кыргыз тилинде, өзбек тилинде. Ойлонобуз. Демек, Касым Тыныстанов алгачкы ырларын казак тилинде жазган экен. Төртүнчү суроо. Алгачкы чыгармалар жыйнагы кандай ат менен качан жарыкка чыккан? 1931 жылы балдар үчүн алипе деген ат менен, 1925 жылы Касым ырлар жыйнагы, 1927 жылы Ысык көлгө деген ат менен. Туура. Касым ырлар жыйнагы экен. Бешинчи суроо. Касым Тыныстанов кайсы илимге негиз салуучулардын бири? Тил илимине, математика илимине, терминдерге. Туура. Касым Тыныстанов кыргыз тил илимине негиз салган экен. Алтынчы суроо. Төмөнкү тилге арналган эмгектердин кайсынысы Тыныстановго тиешелүү эмес? Кыргыз тилинин морфологиясы, кыргыз тилинин синтаксиси, кыргыз тилинин стилистикасы. Демек, туура жолу кыргыз тилинин стилистикасы экен. Жетинчи суроого көңүл бурабыз. Тыныстанов чоңдор үчүн эмне деген китепти жазган? Түшүндүрмө сөздүк, алипе, ариптер. Толуктайбыз. Демек, чоңдор үчүн алипе китебин жазган экен. Сегизинчи суроо. Касым Тыныстанов алгачкылардан болуп кайсы наамды алган? Профессорлук, эл мугалими, кыргыз эл баатыры. Кайсыл наамды биринчилерден болуп алды эле? Ойлонобуз. Туура айтасыңар. Профессорлук наамды алган экен. Тогузунчу суроо. Тыныстановдун чыгармаларында кандай идея бар деп күнөө коюшкан? Илим-билимге каршы, улутчул, панисламистик идея же орус-кыргыз мамилесине каршы идея? Кайсы идея бар деп күнөө коюшту эле? Туура. Улутчул, панисламистик идеяларга сугарылган деп күнөө коюшкан. Акыркы суроо. 1938 жылы Касым Тыныстановго кандай күнөө коюлуп, репрессиянын курмандыгы болгон? Тил илиминдеги катачылыгы үчүн, латын арибин киргизгендиги үчүн, эл душманы деген күнөө коюлгандыгы үчүн. Туура айтасыңар балдар, эл душманы деген жалган жала коюлуп, репрессияга курмандык болгон экен. Ушуну менен викторинабыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.